Интернетте иштөө боюнча видеолор. Мына интернетте иштөө боюнча кыскача видеолор жасасаңыз болот. Мага ошон сабак эмес. Аларды үйрөтүп отурбаңыз. Конкуренттерди кыскача видеолор, кыскача кеңештер жасасаңыз болот. Азыркы учурда айталы, Арифемде иштеп аткан адам мисалы үчүн сизден үйрөнүш мүмкүн, Анан үйрөнүп отуруп, кийин келечекте Фаберикте иштейм десе, ал адам сизге катып алышы мүмкүн. Жана ошондой эле интернетте кандай бизнес кылса болот экен деп кызыгып жүргөн адамдын алдына сиздин видеоңуз чыгып калса, ал сиз менен иштешип калышы мүмкүн. Андыктан ушул темада жасай бериңиз. Көйнөктөргө обзор, мына көйнөктөр, кийим кечек жана башкалар болуп атат. Өзүңүзгө алдыңыз, карындарларыңызга алдыңыз, же сиздин коллегаларыңыз алганын көрүп калдыңыз, ошого шап 5 мүнөт көрүптүрүңүз деп ошол жерде дароо обзор тарта койсоңуз болот экен. Көрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берүү, буну жана эле талкуулап кеттик. Демек көрүүчүлөрдүн ар кандай суроолору болушу мүмкүн, ошолорго жооп берген же видео жасасаңыз болот экен. Мен кээ бир адамдарга түшүнбөйм, ошо жаңы келгендерге 10, 20 жолу, 30 жолу, 50 жолу, 100 жолу бир эле нерсени кайталай берет. Ошонун ордуна видео тартып койсо болот. Сиз дагы ошондой кылсаңыз, ал эми мен болсо дароо видео тартышым керек экен, демек көп адам сурап атат деп туруп видео тартып туруп видеону көрсөтүп коем. Кыйла убактым эконом болот, мен башка дагы да жаңы видеолорду тарта баштайм. Андыктан сиз дагы ошогон көптөгөн кездешүүчү, тез кездештирүүчү суроолорго сөз түрдө видео тартып койсоңуз болот экен, сиздин ишиңизди жеңилдетет экен. Жана сизге жаңы аудитория, жаңы потенциалдуу кардар жана консультанттарды алып келүүгө жардам берет экен. Макияж сабактары, мына Дарья Батырханова, мен келечегим ушул темада көп эле видеолор тартты, сиз ошолорду көрүп, жана орустарды көрүп отуруп, макияж боюнча сабактарды алып алып, сиз профессионал катары жасабасаңыз да, любитель катары, сам себе визажист деп коет, ошол катары дагы сиз жасап видеолор тартсаңыз болот. Эгерде сиз жок, мен профессионалдуураак үйрөнөйүн десеңиз, Дарья Батырханова келип, акча төлөп, албетте ал акысыз эмес, төлөп сам себе визажист же профессионалдуу макияжга үйрөнүп алып туруп, ал боюнча дагы видеолор тартсаңыз, бул сиздин рейтингиңизди жана сиздин видеолоруңузду мындан да кызыктуу кыла баштайт. Анан алар видеолоруңузду көргөндөн соң, тоналканы кайсы жерден алсам болот, ушул тоналка сиз көрсөткөн мага жакты, кантип алсам болот, кайдан алсам болот деген суроолор берет. Сиз аларды каттап туруп, мына ушул жерден алсаң болот деп көрсөтүп, өзүңүзгө товар жасаганга сонун шарт түзөт экенсиз. Видео жана текст менен иштөөдө айта кетчү моменттерди сүйлөшүп кетели. Сиздин ишиңиз дароо идеалдуу болбойт эч качан. Көпчүлүк адамдар эмнегедир ойлошот, биринчи эле видеом же экинчи эле видеом идеалдуу болуш керек, өзү көрүп жүргөн күмүрлөрдүкүндөй деңгээлде болуш керек деп ойлойт. Чынында аларды сиз 5 жыл мурун, 10 жыл мурунку видеолорун көрсөңүз, алардын видеосу сиздикинен да начар болушу мүмкүн, же сиздикиндей эле начар деңгээлде болушу мүмкүн. Бирок дайыма эсиңизде болушун, мен буга чейин реклама негиздери аттуу сабакта айтып кеткем. Сиздин видеолоруңуздун же сиздин ишиңиздин сапаты дароо жогору болбойт эч убакта. Жолуушулардын саны жана жолуушулардын сапаты деген жер бар ал жерде. Эсиңиздеби? Эсиңизде болсо, мен ал жерде Кытай жөнүндө мисал келтирип кеткем. Мына Кытайдын товарлары дароо эле илгертен эле жакшы болгон эмес, башында өтө начар сапаттагы товарлар жасаган. Японияда ошондой болгон. Кийин бирок өздөрүнүн үстүнөн иштеп отуруп, алар номер 1 болуп алышты. Мисалы үчүн Кытай ширпотреб жагынан, ал эми япондор болсо техника тармагында номер 1 болуп алышты, номер 1. Сиз дагы ошентип, мына акырындык менен иштеп отуруп, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп отуруп, видеолоруңузду барган сайын жакшыртып отуруп, көптөгөн видеолорду тартып отуруп, анан кийин гана сиз жогору сапаттагы видеолорду тарта баштайсыз. Анан кээ бирлер айтат, мисалы үчүн менин телефонум анчалык күчтүү тартпайт, сапат начар деген болушу мүмкүн. Макул, бар телефон менен, бар уюлдук телефон менен тарта бериңиз. Акырындык менен жакшы акчаларга чыга баштайсыз, акырындык менен акчаңыз көбөйө баштайт. Анан кийин сиз жакшыраак телефонду алып, дагы жакшыраак видеолорду тарта баштайсыз. Биз деле ошентип эле начар телефон менен эле баштаганбыз. Менин мурунку 3-4 жыл мурунку, 5-6 жыл мурунку видеолорду көрсөңүз, сапаты аябай начар. Демек сиздин да видеолоруңуз ушундай болсо, эч убакта кайгырбаңыз, жасай бериңиз. Баары бир сиздин видеолоруңузду баалаган адамдар болот экен. Кийинки нерсе, кийинки момент, сиздин үнүңүз эч убакта өзүңүзгө жакпайт. Мен да үнүм өзүмө жага бербейт. Мен азырга чейин деле мисалы үчүн менин үнүм идеалдуу деп айта албайм, бирок жасаш керек. Менин үнүм бирок көптөгөн адамдарга жагат экен. Мен Мирбек Атабековду дагы бир атактуу режиссерден уктум, жакында эле, уккан элем, ушу интервьюда клип тарткандан кийин ушул жери жакпай калган болот, бул жагы жакпай калган, ай капырды, могул жерим интервью дасам болмок деген нерселер көп эле чыгат экен. Жада калса, мына Кыргызстандын номер 1 жылдыздарында да ошол нерсе болуп турат экен. Андыктан сизде бул тем более болуп турат. Андыктан сиз эч убакта кайгырбаңыз. Мен ойлогондой болбой калды. Менин да видеолорум идеалдуу болбойт, мен кийин мону кошпой калдым дейт. Деп өзүмө ушундай сында пикирди айтып турам. Бирок мен билем, арадан 2 жыл өткөндө дагы жаңылап коем, ошондо кошом дегендерди кошуп коем. Азырынча мына бар видео менен иштей берели деп дагы да жаңы видеолор тарта берем. Мурунку видеолорду өзгөртүп, жакшыртып отурууга аракет кыла бербейм, ага убактымды кетирбейм. Ошол бар видеону пайдаланып турайын деп. Орусчада мындай сөз бар. Начни с тем, что есть дейт. Мына бар нерсе менен баштай бер деген нерсе да. Мына бар сизде жөндөм, бар үнүн ошо менен баштай бериңиз. Сиз эгерде сындайм, пикирдейм, өзүмдү мындан да мыкты кылам десеңиз, анда отура берет экенсиз ордуңуздан жылбай.
Кандай жасай аласыз, кандай болот, вот как-то деп коет да, мында кандай жасай алсаңыз, кандай деңгээлде, кандай сапатта жасай алсаңыз, ошондой деңгээлде баштай бериңиз. Сиз энергия жакшы маанай менен тарткан видеолор дайым кызыктуу болот экен. Мына энергия жакшы маанай менен. Мисалы үчүн сиз уйкуңуз келип атып, чарчап калып, сүйлөгүңүз келбей тарткан видеолор эч убакта жакшы болбойт жана алар адамдардын кызыгуусун туудурбайт. Ал эми эгерде сиз кызыктуу, жакшы маанайда, жакшы настрой менен видеолор тартсаңыз, бирок текстиңиз начар болсо, сизди көргөн адамдар баары бир көп болот. Мына ишенбесеңиз, слезы текли направо деген бар, слезы текли налево. Атайын грамматикалык каталар менен жасаган бул видеону, бирок мына эң атактуу блогерлердин вайнелеринин бири болуп кетти. Сиз дагы Донча, мисалы үчүн, MC Донча, мына сиз дагы ошондуктан өтө идеалдуу болууга аракет кылбастан, анын ордуна энергия менен, чындап мындан актёрдук рол менен, чындап мындай жакшы маанай менен, жакшы элдер менен бөлүшкүңүз келген каалоо менен, чындап эл менен сүйлөшкүңүз келген каалоо менен видео тартсаңыз, андай сиздин видеолоруңуз кызыктуу да жана натыйжалуу болот. Видео тартуудан мурун 3-4 жолу репетиция кылып, ооз-эки сүйлөп даярданыңыз. Анан кийин гана видео тартыңыз. Эмнегедир көпчүлүк адам мен репетиция кылбасам дагы жакшы сүйлөйм деген ойдо. Бирок мен билем, көп жылдан бери оратор болуп видеолор тартып жүргөн адамдар дагы көп жыл репетиция кылып, анан кийин гана тартканда жакшы сапаттуу болот. Мен өзүмөн да байкайм да. Репетиция кылып тартсам жакшы сапаттуу болот. Ал эми репетиция кылбай эле билем да десем, көпчүлүк жерде тантып эмне дешимди билбей калам. Эми сапаты жакшы эле болушу мүмкүн, бирок мен ойлогондой сапатта болбогот да. Ал эми 3-4 жыл репетиция кылып туруп анан кийин тартсам, албетте бир топ кыйла жогорку деңгээлде, жогорку сапатта видео жасай алам жана жогорку сапатта сүйлөп бере алам да. Сиз дагы видеолоруңузду андыктан репетиция кылып анан кийин тартыңыз. План түзүп анан сүйлөңүз. План түзүп дегенде сиз ар бир сөзүңүздү айтпайсыз ал жерде. Кыскача сиз айтайын деген ой, идеялар. Мисалы үчүн айталы, сиз сулуу темасында тартып атсаңыз, айталы помада коюу темасында. Мисалы үчүн помада коюу темасында сиз план түзсөңүз болот. Мисалы үчүн помаданын түрлөрү, помаданы кантип тандаш керек, ооздун кандай түстөрү бар, ошого жараша кандай түстөр кетет, оозду кичинерээк көрсөтүү үчүн кандай помада тандаса болот, жана оозду чоңураак көрсөтүү үчүн кандай помада тандаса болот. Ошон план түзүп алсаңыз, ошол план менен карап сүйлөй бересиз, репетиция кылганда аябай пайдасы тиет. Анан ошол план мээңизге сиңип калат, ошол планды көрө берип, андыктан сиз сүйлөп атканда ошо мээңизде дароо ошол пландагы сүрөт түрүндө текст, сиздин текстиңиз, жазган текстиңиз эсиңизге келет да. Андыктан сизге ошол темада сүйлөө жеңил болот. Эми эң жеңил, эң жөнөкөй темалардан баштаңыз. Кыйын темалардан баштаңыз эч убакта. Эң жөнөкөй, эң кыска тема. Мына мисалы үчүн мен помаданы мисалга келтирип кеттим. Помаданы тандоо боюнча көпчүлүк адамдарда проблема болот. Пожалуйста, ошол темада. Тушту тандоо боюнча бардыгы эле биле бербейт. Бардыгы эле щетканын түрлөрүн билбейт. Кийим тандоо боюнча мисалы үчүн кийимдин размерлерин бардыгы эле фабриктин размерин кантип билсе болот, биле бербейт. Көпчүлүк адамдар колготки, чулки тандоодо дагы билбеши мүмкүн. Түс кандай түстөрдү кайсы учурга кийген жакшы. Ошол боюнча кеңештерди берсеңиз болот экен. Сиздин көрөрмандарыңыз көп, сиздин кардаларыңыз көп баштайт экен. Эч убакта кайгырбаңыз, бүткөн видеону кайра жасайм, кайра оңдойм деп аракет кылбаңыз. Өтө эле начар болсо, гана оңдосоңуз болот. Ал эми кичинекей бир мелочь, майда нерселердин айынан эч убакта оңдоп, өзгөртүп, кайра тартууга аракет кылбаңыз. Кийинки видеоңузду тарта бериңиз. Өзүңүзгө 3-4 күмүр таап алыңыз YouTube'дан, аларды туурап отуруп, сиз көптөгөн нерселерге үйрөнсөңүз болот жана сизди алдыга умтулууга, алдыга жылууга бул көмөлөр кыйла жардам берет экен. Эми мына сиз видеолорду киргизип атасыз, тексттерди киргизип атасыз, сүрөттөрдү киргизип атасыз. Анан ошол сүрөттөрүңүздү көрүп, тексттерди көрүп, кимдир бирөө кызыккандар пайда болуп жана биринчи суроолорду бере баштайт. Ошол кызыккандардын телефонун сөзсүз түрдө алыңыз. Ал жерде Instagramдын ичинде сүйлөшүп, кечке сүйлөшүүгө аракет кылбаңыз, тезирээк телефон номерин алууга аракет кылыңыз. Анткени сиз ал сүйлөшүүлөрдү кечиктире берсеңиз, ал башка бирөөгө катталып алышы мүмкүн, кызыгуусу кетип калышы мүмкүн же болупса. Андыктан сиз тез аранын ичинде алардын телефон номерин алууга аракет кылыңыз. Сиз эч убакта телефон номериңизди берсеңиз, телефондо сүйлөшөлү десеңиз, алар эч убакта телефонун бере беришпейт. Көп байкадым, көпчүлүк учурда бербей коюшат, уялышат, билем, коркушат ошондой экен да. Андыктан сиз сиздин сурооңузга жакшыраак жооп бериш үчүн мага WhatsApp номериңизди таштап койсоңуз, мен сизге голосовой менен жөнөтүп түшүндүрүп коем, же видео менен түшүндүрүп коем. Же сиздин сурооңузга жооп берүүчү атайын видео жөнөтүп коем, кыскача видео жөнөтүп коем десеңиз, WhatsApp номерин беришет. Андан соң сиз мына телефон алып, аны WhatsApp'тан сүйлөшүп, тезирээк кызыктырсаңыз болот экен. Эгерде колдонбосо, анда албетте анда телефонун сурайт экенсиз. Эми сиз спонсор наставникке телефон номерлерди варианттар менен кайсы вариант тандыганына жараша, биринчи вариантпы, экинчи вариантпы, үчүнчү вариантпы, ошол тандаган вариантына жараша, ошол спонсор наставникке телефондорду жөнөтөт экенсиз. Же болбосо өзүңүз жөндөмдүү болуп калсаңыз, сүйлөшүүтү билсеңиз, анда албетте өзүңүз чалып, өзүңүз сүйлөшө бериңиз. Анткени наставник жетишпеши мүмкүн. Бирок жетишсе мүмкүн болушунча сизге жардам берүүгө аракет кылат. Окуу, кесип, иш, графиги боюнча маалыматтарды алыңыз мүмкүн болсо сүйлөшкөнчө. Кайсы тармакта иштейсиз? 1-2 суроо берсем болобу деп сурайт экенсиз. Макул десем, сиз менен кичине таанышып кетсем, мен ушундай жакта окуйм кошумча, же өзүм кожокей менен домохозяйкам балам менен үйдө турам, кошумча фабрик менен иштешип атам, фабрикте менеджермин. Сиз өзүңүз эмне иш кыласыз, кайсы тармакта иштейсиз деп сурайт экенсиз. Иштөө графиги боюнча маалымат алат экенсиз.
Анан фаберлик MLM боюнча опыт тажрыйбасы барбы жокпу билген аракет кылыңыз. Буга чейин мындай тармакта иштедиңиз беле же иштедиңиз беле деп сурайт экенсиз. Эгерде иштеген болсо, анда ал менен наставник же сиз башкача сүйлөшөсүз. Ал эми тажрыйбасы жок болсо, анда сиз ал менен ал адам менен башкача сүйлөшөсүз. Наставник же кабинеттен катталган адамдардын номерлерин жазып алууга аракет кылыңыз. Мына катталды, алардын номерлерин жазып алып, дальше сүйлөшүп туруңуз алар менен. Анан WhatsApp'тан видео презентацияларды таштай баштайт экенсиз. Вариантын билип алгандан кийин, биринчи вариантпы же экинчи вариант билбесеңиз, анда WhatsApp'тан сурап билсеңиз болот. Мына сүрөттү жөнөтөйүн, ошол сүрөттөн сизге көбүрөөк кызыктырчу вариант тандап алыңыз деп туруп, жанагы мен көрсөткөн сүрөтүнө варианттар бар, мен сиздин менеджериңиз болом фабрик боюнча. Сизге 3 сунуш бар деп туруп, үчөөнүн ошол жерде варианттар бар. Ошол сүрөттү жакшылап көрүп алыңыз да, ошону көчүрүп алыңыз дагы, ошону сүрөттү жөнөтүңүз. Жок болсо, наставнигиңизден сурап көчүрүп алыңыз, же болбосо менин баракчаларымда Одноклассники бар, аларды көчүрүп алсаңыз болот экен. Андан соң сиз каттоо жана жол көрсөтүү, аны сиз каттайт экенсиз, каттагандан кийин жол көрсөтө баштайт экенсиз. Же өзүңүз каттаңыз, же наставнигиңиз каттасын. Кайсынысы сизге ыңгайлуу болсо, ошону жасаңыз. Бирок наставнигиңиз жетишпей калышы мүмкүн, андыктан ошону эске алыңыз. Эгерде сиз эми эле ишти баштаган болсоңуз, тез аранын ичинде өзүңүз каттаганды үйрөнүп алган аракет кылыңыз. Биринчи заказ жасоого жардам берүү, аны каттаган соң сиз тезирээк заказ жөнөтүүгө жардам бериңиз жана түрткү бериңиз. Ал үчүн сиз продукция боюнча видеолорду бөлүшүңүз, жөнөтүңүз. Ар кандай видеолордун шилтемесин жөнөтүңүз. Мына мен жасаган видеолорду жөнөтүңүз, жана өзүңүз колдонуп көргөн продукциялар боюнча бир аз отзыв, ой пикириңизди айтып кеткен аракет кылыңыз. Жана эмне үчүн, эмнеси менен сиз ал адамды заказ жиберүү, эмнеси менен выгодно экенин көрсөтүңүз. Эгерде үчүнчү вариантта анда бизнес жасайм десе, анда сиз 1200 сомдук алып, аны төлөгөнүңүздө артыңыздан адам каттай алабыз, ага чейин каттай албайбыз дейт экенсиз. Ал эми экинчи вариант тандаган болсо, анда каталогду тезирээк көрсөтүп, өзүңүз үчүн алып көргөнүңүздө, сиз каталогду көрүп, анда сиз ошондой тезирээк заказ ала баштайсыз дейт экенсиз. Өз үчүн алчу болсо, анда сизге кызыктуу продукциялардан кичине айтып кетсем, жана сизге керек болуп калышы мүмкүн деген продукциялардан айтып кетсем деп туруп, мына видеолордун таштап кетесиз, жана өзүңүздүн ой пикириңизди голосовой сообщение менен WhatsApp'тан жөнөтүп берсеңиз болот, же болбосо телефондон кичине айтып берсеңиз болот экен. Наставник сиздин ордуңузга жаңы келген адамды заказ жазууга үйрөтөт экен. Мына видеолордун жардамы менен жана өзү же болбосо жазып берип турат экен. Андан соң мына сиздин адамдарыңыз видеолорду, заказдарды кетире баштайт экен дагы, сизге товар оборот жасала баштайт экен. Демек, ийгилик жолунда сизди ийгилик каалап кетебиз жана Instagram аркылуу чоң ийгиликтерге жетип, Кудай буйрса келечекте мен 50 000, 60 000, 70 000 табатам деген сизден ой пикирлерди жана ыраазы сөздөрдү угуп кетсек, аябай сонун болот деп ойлойм. Сизге ошону каалап кетебиз. Эми мындан кийинки практика жүзүндө Instagramда кантип баракча ачса болот, негизинен техникалык жактарын үйрөтчү видеолорду көрүп кетиңиз. Техникалык жактан кантип подписчиктерди көбөйтөсүз, кантип жасайсың, ошол боюнча видеолорду көрүп кетиңиз. Ошондой эле мен буга чейин айтып кетпедимби, статистика деген видеону сөзсүздө көрүп кетиңиз. Ушул видеолордун арасында статистика деген видео бар, ошону көрүп кетиңиз.